Кудайдын чакырыгы 19-октябрь. Насаатчы китебинен бир аят окуп кетели. Убада берип аткарбай койгондон көрө, убада бербегениң жакшы. Убада берүү бул өтө олуттуу нерсе. Эски осуяттын убагында адамдар сөзүн бекемдеп ант беришчү. Ант берүү кадимки эле көрүнүш болчу. Ант берип жаткан адам Кудайдын алдында берип жатканын түшүнчү. Эми ал сөзсүз айтканын аткарат. Анттын мааниси ошодо. Ант берип жатам, демек аткарам дегендик. Бирок азыркы күндөрдө ант берүү, убада берүү деген түшүнүктүн баасы түшүп кетти. Адамдар ойлонбостон ант берем, Кудай урсун, нан урсун деген сыяктуу сөздөрдү айта беришет. Короодо ойноп жүргөн балдардан да кадимки сөздөрдү айтып жаткансып, Кудай урсун деп айтканын угуп калам. Ант бул жөн эле сөздөр эмес. Бул адамдардын алдында гана эмес, Кудайдын алдында айтылган сөздөр. Ант берип жаткан адам жоопкерчиликти Кудайдын алдында алып жатат. Иса Машаяктын бул тууралуу үйрөтүүсү кандай? Эч кандай антсыз эле чынчыл болуу, эч кандай антсыз эле айтканыңды аткаруу. Ооба деп айтуу керек болсо ооба дегиле, жок деп айтуу керек болсо жок дегиле. Ал эми булардан башкасы амал күйдөн. Ооба де же жок де. Башкача айтканда, жашооңдун өзү эле, жүрүш турушуңдун өзү эле күчкө ээ болсун. Ант бербесең да, жашооңдун өзү эле анттан күчтүү болсун. Ашыкча убадаларды берүү менен дагы сөзүбүздү бекемдебей тургандай бололу. Чынчыл болсок, адамдардын алдында чынчыл адам күбөлүгүнө ээ болсок, анда ашыкча убадалардын, анттардын да кереги жок. Ар бир сөзүмдү Кудай угуп турат деген ой менен жашасак, анда калптын көлөкөсү да болбойт. Айткан сөзүңө дагы бекем болосуң. Сенин жашооңдун өзү эле чындыктын күбөлүгү болсун.